10 май күнү Дастан Трансұлттық корпорациясы башкармалыгынын мурдагы төрагасы Алексей Шишов коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирген. Маалыматка ылайык, Алексей Шишов Ысык көлдөгү Аврора плюс эс алуу жайындагы ондогон кымбат патирлерди мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарып алууга аралашкан деген айып менен кармалган. Бирок көп өтпөй Шишов башкы тергөө башкармалыгынын өтүнүчү менен үй камагына кайра чыгарылган. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Шишовдун үй камагына чыгарылышын сындап, бул коррупция менен күрөшүүгө терс таасир бере турганын айткан. Шишов деген фамилия бул коррупциялык схема деген сөздүн синонимі. Ошондой киши акыркы 1 жылдан бери Кыргызстанга Интерполдун издөөсүндө жүргөнүнө карабастан, Кыргызстандын күч органдары тарабынан издөөдө жүргөнүнө карабастан кенен кесир кирип жүргөн. Мен мына 28 апрелде урматтуу Нурбек Өрмөгович чек ара кызматына суроо талап жөнөтүп атам. Шишов Кыргызстанга соңку 1 жылда канча жолу кирип чыкты? Эмне үчүн ал кенен кесир кирип жүрөт? Эмне үчүн суракка чакырылган жокты? Эмнеге күнгө чейин, азыркы күнгө чейин жооп берилген эмес? Бул боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаров Facebook баракчасы аркылуу түшүндүрмө берип, чын эле буга чейин Алексей Шишов менен жолукканын жана ал Максим Бакиевдин 200 миллион долларын мамлекетке кайтаруу сунушун айтканын билдирген. Садыр Жапаров Алексей Шишовго 2010 жылы бир да кылмыш иши козголбогону жана издөөдө болбогону үчүн кабыл алганын баса белгилеген. Мындан 6-7 ай мурда мага жардамчыларым аркылуу Шишов кайрылды. Мен Максим Бакиевдин 200 миллион доллары камакта жаткан банкты таптым. Кыргызстанга кайтарсак болот. Ушул боюнча мени кабыл алабы деп суранып жатат дешти. Ал издөөдө да кантип кабыл алам дедим. Кыргызстанда бекен десем чет өлкөдөн аркылуу чыгып жатканын айтышты. Мен дароо баш прокурорго УКМК ИИМ жетекчилерине 2010 жылы кайсы жана кандай иштер боюнча кылмыш иши козголгонун билгиле деп тапшырма бердим. Жыйынтыгында баары Шишовго бир да кылмыш иши козголбогонун айтып, издөөдө жок экени боюнча жооп беришти. Анда келе берсин, кабыл алам деп кабыл алдым. 2010 жылы убактылуу өкмөт Шишовго иш козгобогондон кийин демек кабыл алсам болот да. Ошол эле күнү 200 миллион долларды кайтаруу боюнча иш башталды. Политклиника медиасы президент Садыр Жапаровдун Шишовдун кылмыш иши жоктугу тууралуу айткандарын текшерип көрдү. Алексей Шишов 2007 жылдын декабрь айынан тартып 2010 жылга чейин Дастан ААКтын Трансұлттық корпорациясынын башкармалыгынын төрагасы болуп иштеген. Маалыматка ылайык, Шишов мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын өнөктөшү жана энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемалардын автору катары белгилүү болгон. Анын ысымы Кыргызстандын энергетикасы менен тыгыз байланышып, Шишов схемалары деген сөз айкашы да жаралган. Энергетика боюнча эксперт Бийназар Бердикеев Азаттык радиосуна берген маегинде Шишов схемасы жоопкерсиздикке жана коррупцияга чулганган схема экенин түшүндүрүп берген. Шишов убагында энергетика тармагынын бардык тепкичине, тактап айтканда сырттан келген инвестицияны бөлүштүрүүдөн, тендерден баштап электр энергиясын керектүүчүлөргө сатканга чейинки иштердин баарын өз кишилерин дайындаган. Шишовдун схемасы деген бул жоопкерсиздик. Бул адамдар биринин кылганын экинчиси жашырып, эч ким эч нерсеге жооп бербей иш жасап келген. Уурулук кылган. Бүтүндөй бир мамлекеттин байлыгын белгилүү бир топтун кишилери гана майкандап турган. Башкача айтканда, 2010 жылга чейин Максим Бакиевдин таасири Кыргызстанда күчтүү болуп турганда, Алексей Шишов энергетика тармагын толук көзөмөлдөп турган. Мындан сырткары, ортомчу компаниялар жана адамдар аркылуу Кыргызстандагы сууну ири акчага сатып турганы да айтылган. 2010 жылы 7 апрелдеги окуядан кийин Курманбек Бакиевдин бийлиги кулап, анын жакын чөйрөсүндөгү коррупцияга тиешеси бар деген адамдарга кылмыш иштери козголо баштаган. Жалпысынан Максим Бакиев башында турган шылуундардын уюшкан тобу деп шектелген 32 адамга кылмыш иши козголгон. Алардын негизги башчылары катары Алексей Елисеев, Михаил Надель, Алексей Шишов, Евгений Гуревичтер аталып, алар жалпысынан 19 кылмыш иши боюнча айыпталышкан. Булар негизинен мүлктү мыйзамсыз тартып алуу, кылмыштуу жол менен келген акча каражаттарын адалдоо жана каржылык көз боемочулук сыяктуу оор экономикалык кылмыштар болгон. 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин Алексей Шишов өлкөдөн чыгып кетип, ага Интерпол тарабынан издөө жарыяланган. 2010 жылдын июнь айында убактылуу өкмөт Шишовдун кайда экени тууралуу маалымат алуу үчүн 100 000 доллар төлөөгө да даяр болгон. Ошондой эле Интерпол ошол жылдары Максим Бакиевди жана туугандарын, анын ичинде Алексей Шишовго дагы эл аралык издөө жарыялаган. Азыркы учурда Интерполдун сайтынан бул маалыматтарды табуу мүмкүн болгон жок. Бирок ошол жылдары Шишов жана Максим Бакиевге карата издөө жарыяланганы чындык.
Ал эми Аксот KG сайтында Алексей Шишовго байланыштуу 2 кылмыш иши бар. Алардын биринде Алексей Шишовго жана чөйрөсүндөгүлөргө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 183-беренеси уюшкан кылмыштуу топ тарабынан ири өлчөмдөгү кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренесине ылайык козголгон. Аталган иш 2015-жылы каралып, бирок сотто кандай жыйынтык чыгарылганы көрсөтүлбөй калган. Ошондой эле иштин статусу каралууда деген пункт менен белгиленген. Башкача айтканда аталган иштин жабылып же жүрүп жатканы так көрсөтүлгөн эмес. Алексей Шишовго козголгон экинчи кылмыш ишинде да жогорудагыдай эле соттун жыйынтыгы көрсөтүлбөй калган. 2018-жылы да кылмыш жаза кодексинин 183-беренеси боюнча Алексей Шишовдун жана дагы 4 адамдын иши каралган. Бул иштин актылары дагы сайтка жүктөлгөн эмес. Каксус медиа сайтынын жогорку сотко шилтеме берүү менен жазган кабарына ылайык, Алексей Шишов Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2015-жылдын 19-ноябрындагы өкүмү менен кылмышка тиешеси жок деп табылып, кылмыш жаза кодексинин 171, 215, 166 жана 306 беренелери боюнча акталган. Бирок Шишов Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 221 беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 3 жылдык мөөнөткө эркинен ажыратылган. Мындан сырткары Аксот KG сайтында белгиленген 183-берене боюнча да иш эмне менен бүткөнү билинбей калган. Башкача айтканда, Алексей Шишовго карата 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин бир канча ирет кылмыш иши козголгон. Жыйынтык: Садыр Жапаровдун Алексей Шишовго бийлик алмашкандан кийин издөө жарыяланбай, кылмыш иши козголгон эмес деген сөзү калп.